Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндөгү номер 101 Кумар Момбекова мектебинин кем каржысына жана оңдоп түзөө иштерине башка билим берүү жайларга караганда ири өлчөмдөгү каражат чогултууларын ата-энелер билдирген. Мектепке барган учурубузда кароолчусу сырттагы дарбазасын бекитип кулпулап койду. Эмне максат менен келгенибизди этибарга албай мамлекеттик жайга кирүүбүздү бөгөттөдү. Мектеп жетекчилиги жок экенин айтып, акыркы алгоритмге жараша жат атамдар кирүүгө болбой турганын мугалимдер билдирди. Биздин Телетоп райондук билим берүү башкармалыгынан уруксат алып гана кире алдык. Ата-энелер эмнеге кирбейт? Ата-энелер мынау мектепке калып кетет. Бизге кире беришип. Сабак үчүн бушай кетет. Буну директор берет да сизге ушундай күрүштөп туругула деп. Директор неме кылат? Ата-энелерди киргизбей менде сырттан келгендерди киргизбей келет деп турат. Өздүгүн ачыктагысы келбеген жаш эне көп балалуу. 3 баласы ушул мектепте окуганын айтып, салттуу режимге өткөн күндөн тартып кайрадан акча маселеси көтөрүлгөнүн билдирди. Буга чейин 800 сомдон берип келсе, азыркы тапта медициналык каражат үчүн 150 сом алганын айтат. Күнүмдүк тиричилик менен жан баккан үй бүлөлөр үчүн бул каражатты берүү оор болгонун кошумчалады. Былтыр ремонтко 800дөн болгон, а быйыл 1000 сомдон деп атат. Антисептик обуга 150ден баштап 200гө чейин төлөйбүз. Тамак ашка төлөйбүз, майрам сайын 150-200гө чейин төлөнөт. Көп балалууларга бу жерде кыйын экен, эми ата-энелер акча неме кылышчы, жеткиришчи. Ар бир балага 1000 сомдон ремонтко. Башка бир туугандарыбыздын балдары айылда окушат, аларга ремонтко төлөнбөйт дешет. Бул мектепте биз бирок төлөнөт. 800дөн былтыр 800дөн болду. Быйылкы жылы 1000 сомдон деп атат ремонтко. Салттуу башталгандан кийин ушундай чыкты деп, пандемиядан кийин. Пандемиядан ошо 1000 сомдон быйыл 1000 сомдон болуптур деп атат. Мектепте 2014 жылы ата-энелердин демилгесинен Ариет аталышындагы камкордук фонд мыйзамды түзүлүп лицензиясы бар. Камкордук көрүүчү фонд былтыркы жылы ар бир окуучудан 800 сомдон чогултуп, анын 500 сому оңдоп түзөөгө кетсе, 100 сому тазалык иштерин аткаргандарга кошумча маяна катары берилген. Жыл сайын ата-энелер менен биргеликте жыйын өткөрүлүп, социалдык муктаждыгы күч балдар тамак ичүүгө төлөмдөн бошотулганын мектеп жетекчиси айтты. Демөөрчүлөр которгон каражаттын 1 сомундагы мугалимдер көзөмөлдөй албаганын, топтолгон каражат банкта сакталарын кошумчалады. Каражаттын көп бөлүгү окуучулардын керектөөсүндөгү окуу куралдарга жумшалганын билдирди. Салттуу окутуу башталгандан бери акча чогултуу маселеси көтөрүлбөгөнүн маалымдайт. Жок, бизде андай 1000 сомдон акча топтогон, былтыр 800 сомдон камкордук кеңешибиз бар эле. Быйыл биз 500 сомдон немелерди алып салганбыз. 500 сомго эле 300 сом ремонтко өзү. 300 сом ремонтко, анан кийин 100 сом техникалар болуп жүрганына беребиз. 100 сом мектептин оформленияси бар. Сенем айда чүйдөсү да 500 кыскартканбыз. Бирок биз айда акча топтолелик. Себеби балдар кече 1-класс эле окуп атат да. Белгилер кече чаңынан эле башташты келгенде. 3 бала, 4 бала окуган ата-энелер бизде камкордук кеңештен бошотулат. Жарым жетимдер бошотулат, толук жетимдер бошотулат. 3-4 балдары окуган балдар немелерге ата-энелерге жеңилдик беребиз. Анан шарты оор ата-энелерге дагы үй жайын карап, соцпедагогда бизде список бар. Биз аларды вообще андайдан бошотобуз, тамактан бошотобуз, тамакты бекер ичиребиз. Эң оолу дарбазадан кирген учурда дене тапты текшерген санитардык каражаттардын коюлбаганын көрүүгө болот. Мектепте окуу 3 нөмөт менен жүргөндүктөн класстардын толук кандуу окуусу чектелген. Учурда башталгыч класстардын окуучулары 5, 9 жана 11-класстар салттуу билим алууда. Имараттын ичине санитайзерлер коюлуп, дарттын белгиси байкалгандарды очолонтуу үчүн изолятор уюштурулган. Күндө ар бир келген окуучунун дене табын текшерүү үчүн атайын класстар үчүн термометрлер, тепловизорлор жана ошондой эле бардык антисептикалык каражаттар өздөрү менен кошо жана мектеп тарабынан, ата-энелер тарабынан уюштурулуп алып келген каражаттар ар дайым алардын жанында күндө ал текшерип, өзүнчө бир журналга жазып даярдап турабыз. Бул боюнча биз чындыгында пандемиядан бери биз мындай акча жөнүндө эч кандай топтоо маселеси боюнча эч кандай иш алып бара элекпиз. Ал боюнча биз эч кандай кабарыбыз дагы жок. Акча топтоо маселеси боюнча биз эчтеке билбейбиз. Билим берүү жана илим министри өткөн жылдын 1-октябрында мектептеги фонддордун жоюлушун жана акча чогултуунун токтолушуна мыйзамдуу буйрук чыгарган. Бирок буга карабастан мектептердеги эски адат мурдагыдай эле уланып жатканына коомчулук күбө.
Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.